Транспорт жана жолдор министрлигинен 2016 жылга болгон отчету канааттандырарлык эмес. Бул туурасында Өнүгүү Прогресс фракциясынын отурумунда маалым болду. Транспорт жана жолдор министрлигинин өткөн жылга болгон отчетун бергени келген статс катчынын милдетин аткаруучу Эрмек Мамыркалиев министрлик өлкөнүн негизги стратегиялык жолдорун курууга пландарын койгону менен консультанттар менен подрядчиктерди тандоо боюнча тендерлер кеч болуп, иштер өз убагында жүргүзүлбөй жаткандыгын мойнуна алды. 2016 жылы ишеним жана биримдик программасы боюнча 2016 жылга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш аракет планын ишке ашырууга негизги басым жасалды. Депутаттар Кара-Балта Бишкек, Маданият Жалал Абад жолдорунун курулушу кечеңдеп жаткандыгын сынга алышты. Маданият Жалал Абад жолу да быйыл кирди планга депчи. Мен муңа да ишенбейм да. Себеби азыр кече жакында барып келдик, ямочный ремонтторду кылып атат. Бул деген сөз быйыл болбойт дегенден кабар берет да. Быйыл мына азыр майга чейин деталдык календарный планды түзүп атат подрядчик. Ошол календарный планы боюнча ишти жүргүзөт. Бир дагы сайтта Маданият Жалал Абад жолуна тендер жарыяланды, тигил же бул компания катышты деген маалымат жок да бүгүн. Эми эмне кылабыз, бирибизди алдапчы? Эркин. 14-жылы ратификация болгон нерсе бүгүнкү чозулуп келатат. Şimdi çözü vergen olsa Евразиялык банк берген каражатын кайра алып кетип калат. Альтернативдүү түндүк түштүк жолу боюнча. Бул жолду баштаардан мурда техник экономикалык обоснованиясы теосу жана проекти болгон да. Ооба. Андан кантип сиздер мына дополнительный да 55 миллион доллар акча каражатын карап атасыздар да. Мына анда проект туура эмес түзүлгөн мына. 1,5 жоопкерчилик болобу жокпу? Же акчаны ары бери сүрөй берген оңойбу дейм. 55 миллион доллар бул чоң акча да. Кандай жооп бересиз буга? Сүлүктүү менен Лелектин ортосунда жол көчкөндө да ошо проект түзгөндөрдү күнөөлөп атат да. Бизде 1,5 ушундай жоопкерчилик тартабы жок муну. Жолдор министрлигинин статс катчысы 3 жолу министрлер алмашып, ар бир тендер чыр менен жүрүп жаткандыгын айтты. Бирок ушундай көрүнүштөрдүн болушуна ким жооп берет деди Тынчтык Шайназаров. Ушундай негативный көрүнүштөрдү болтурбогонго сиз өзүңүз кандай уюштуруу иш аракеттерди жасап атасыз? Ар бир тармакта детализированный план борьбы с коррупцией деп түзүлүп атат. Жол тармагында бул детализированный план толугу менен бекитилген. Мына жарым жылдан бери биз уже ишке ашырып атабыз. Темир жолу 100 миллион минус менен чыгып атат. Мен буга чейин бир 2-3 жолу сессияда көтөрүп келдим. Үлүшү бар, мамлекеттин үлүшү бар компаниялардын бир тобу былтыркы жылдарга караганда зыянга учуратып, мамлекетти миллиард деген зыяндарды келтирип биздин бюджетке. Ошонун жетекчилери өз ордунда отурат. Мен түшүнбөй атам өкмөттүн саясатын. Кантип биз ууруларды коргош, мен жеке оюмча бул ууруларды коргоп атасыңар да. Анда бардыгыбыз уурубуз банда. Гос компаниялар миллиондогон мына Кыргыз темир жолу 100 миллион зыян келтирип атат. Бул туура эмес администрирование, туура эмес жетекчиликтин баягы туура эмес жүргүзгөн иштери деп ойлойм. Ал эми эл өкүлү Жунусул Алтынбек жолдордун курулушуна чет өлкөлүк компанияларды тарткандын ордуна өзүбүздүн ишканаларга берсек жакшы болмок деген ойдо. Ал ошондой эле долбоорлоо институту дагы бааларды жогору көрсөтүп, ортодо коррупциялык иштер жүрүп жаткандыгын айтты. Ушул жана международный контракттар боюнча тонна километр, куб километр экен 60 сом экен. 60 сомдон төлөйт экенбиз дагы биздин кыргыз жарандарды иштетип коюп 6 сом бербей атышат. Бул бааны, бул проектный институт буганы асмандан аласыңарбы? Биздин кыргыз компаниялар салса, биздин Минтранс өзү салса башка баа, да проектный институттар, международный организациялар салса эле, укмуш, мына Бишкек Кара-Балта 45-44 километр болгону. Бишкектен баштабайт, могу Позгаи орго ошондон ары баштайт. Андан ары бир перевал жок, же бир көпүрө жок. 70 миллион доллар ошону кыргыз компанияларга бөлбөйсүздөр, бир 10 компанияга бөлсөңөр салат эле го.
Өлкөнүн тышкы карызы 4 миллиардтан ашса, анын жарым эле жол курга кеткендигин Зиядин Жамалдинов көтөрдү. Биздин жолдор демек бардыгы ушул кредитке курулуп атат да. Ошону сарамжалдуу пайдаланбай, каалагандай пайдаланып. Жана айтып атпайбызбы, проектировщиктер каалагандай чыгарып жазып атат депчи. Ошого байланыштуу да. Бишкек Ош жолу кайсы жылы курулуп башталган? 96-жылдан бери вот реабилитация иштери этап менен жүрүп атат. 96-жылда башталган жол бүгүнкү күндөгө чейин аягына чыкпайт да. Бүгүн 4-чү фазасын иштеп атасыңар. Жанагы Маданият Жалал Абад жолу мына бүткүчө бул жагы уже талкаланып бүттү жолдун бардыгычы. Эмне үчүн силер ушундай подход жасайсыздар жолгочу? Эмне үчүн ушул бир баштаган жолду аягына чейин чыгарып койбойсуңар? Себеби дегенде мына чындыгында эле ошо 96-жылы курулганда мына кеткенде бардыгыбыз жакшы жолдо кетип баратабыз дейбиз да, ушул Маданиятка барганда жаман жолго түшүп каласыз да. Ушунда кандай сиздерде мындай принцип жокпу? Бир баштаган жолду аягына чыгарып, ошо мезгилде кандай салынса, бүгүнкү күндө да ошондой турат сапаты боюнчачы. А биздин жолдор былтыры салынган жол бир кышка жетпестен кийинки бир жылга чейин кайра талкаланып жок болуп атат. Буга чейин жолчулар жыртык тешиктерди суудан тазалабай туруп, оңдоо иштерин жүргүзүп жаткан видео социалдык тармактарда кызуу талкууга түшкөн болчу. Бул видеодон кийин бир катар жолчулар кызматынан алынган. Бирок Зиядин Жамалдинов андан жогору отурган кызматчылар жоопко тартылыш керек эле дейт. Майда звенодогу кишилер алынып да. Бул жерде менимче жакшы терештирүү болбой эле силер ушундай жумуштан айдап койдуңар да, ал жерде күнөөсү жок кишилер да бар мисалгачы. Анан жок дегенде ошол жолдорду, ошол тармакты курорит эткен замминистр эмне үчүн алынбайт мисалга? Мындай чоңураак кылышыңар керек эле да, ошондо мындай ответственность болобу деген ойдочу. Азыр мына майда звенолорду алып салдыңар, алардын ичинде да күнөөсү жоктор бүгүнкү күндө айтылып атат, жок депчи. Өкмөт өзү жүргүзгөн сурамжылоо боюнча Транспорт жана жолдор министрлиги 13 министрликтин ичинен жалгыз гана минус деген бааны алыптыр. Ушу министрликке калктын ишеним индекси боюнча жалгыз сиздер министрде минус 3,1%. Мына биз дайыма айтып келебиз, ички иштер министрлигинде аябай коррупция көп депчи. Көрсөм мына жылдын жыйынтыгы боюнча сиздер министрлик өкмөт боюнча 12 министрликтен сиздер министрликте коррупция көп экенин бул жерде көрсөтүп турат да. Оюн каласыздар да. Коррупция көп деп айта албайбыз, просто баягы 2-3 чоң тендерлер боюнча аябай баягы коомго билинип калып, көп иштер возбуждение болуп, ошол себеп, ошол таасир болду да. Мына 3 чоң проекттер. Демек коррупцияда. Эл өкүлдөр ошондой эле дача сууда кулап түшкөн учактагы сырдуу жүктүн ээсин дагы сурашты. Тиги авиа кырсык боюнча жүк кимики табылдыбы? 1,5 тоннасы биздин жарандардыкы экен. Калгандардын баары тең ар кайсы өлкөнүкү. Фамилия, фирмалар барбы? Фирмалар жанагы ташый турган эле фирмасы бар. Жок, жүктүн ээсинин фирмалары барбы? Жүктүн ээсинин фирмасы жок. Бүгүнкү күндө Кыргызстан 29 шаарга эл аралык каттамдарды жүргүзө алат экен. Бакыт Төрөбаев өлкө ичиндеги каттамдарды жандандыруу керек экендигин айтты. Кече биз Лелек районуна бардык, Лелек Исфанага шаарга самолет учуптур. Ооба. Ал жерде элдин баары чындыгында мен көрдүм, бир башка планетадан келген бир учак келди сүйүнгөндөй болушту да. Кандай пландар бар башка шаарларга дагы ушундай каттамдарды жүргүзүү боюнча? ИРКЖ деген аэропорттун баягы карамагындагы авиакомпания азыр 2 самолет алган жатат, АТР-72 деген ошол ички каттамдарды аткаруу боюнча. Ошол бир самолеттун ушул 2 айдын ичинде кудай берсе чечилет, өзүнүн каражатын алышкан жатат. Каяка учат? Ал ошол ички каттамдарда уча турган. Жок, кайсы шаарларга? Баткен, Жалал Абад, Исфана, Караван и Талас. Анан Караколчу? Тамчы Караколдагы учалат. Совет доорунда курулган жолдор ушул күнгө чейин жакшы кызмат кылып жаткандыгын айтышып, азыркы жолдордун сапатына ким жооп берет деген суроону узатышты. Мурда Союз кезинде жол куруп келген жакшынакай биздин аксакалдарыбыз бар. Азыр алар пенсияда отурушат. Алар Союз кезинде акчаны ойлонбой,
бир комок сатып алуу жөнүндө ойлонбой, ресторан салам деп ойлонбой, булар ушу өмүр бою жолго өзүнүн салым кошкон. Мына Союз кезинде курулган жолдор ушу биздин ата бабаларыбыз, ушу биздин аксакалдар курган. Вот ошол аксакалдарды, алар да пенсияда отурушат, алардын дагы чоң салым болушу мүмкүн, алардын дагы бир сапаттуу сол жол курулушуна чоң мындай жардам бериши мүмкүн. Ошон үчүн ошол аксакалдарды эле алып келгиле. Кытай мамлекети менен Кытай жолчулар менен сүйлөшөбүз, кайра эле баягы 10% дегендей мындай ошол сапаты жок болуп калат. Бакыт Төрөбаев жакында эле аймактарды кыдырып келгендигин айтып, жолдордун абалы көңүл жылытарлык эмес экендигин билдирди. Мына биз кече эле элекке барып келдик. Төө ашуунун аркы Сусамыр жакы бетин карасаңар, жол жүрсө болбойт ал жерде. Биз да джип менен жүрдүк. Анан кийин Бүргөндү Маданият биз Жалал Ачарга чейин жол жүрсө болбойт. Нокаттын ичиндеги жол жүрсө болбойт. Ошол биз ал жерде жүрүп эле кече биз өзүбүз кыйналып кеттик ал жерде. А биздин канча мисалы Бишкек Ош жолунда канча адам жүрөт? Биз суткада. Ким айта алат ушуну? Утпайм, 30 миңге чейин. 30 миңге чейин. 30 миң адам бир күндө жүрөт ошол жерде. Кыйналып 30 миң адам сиздерге кандай жаман сөздөр сүйлөп атышат? Ачык айтып коеюн. Биз уже депутаттар түшүнүп атабыз, акча жок, тигиндей мындай деп. Ошо биз дагы ошол жерде сүйлөнүп келдик. Ачык айтып коеюн. Туннелге акча төлөп атат биздин карапайым элибиз 50 сомдон. Бензовоздор мына карадык биз, токтоп ая карадык. Кимдер талкалап атат ушул жол? Бензовоз экен. Бензовоздор талкалап атат. Бензовоздор транзиттиги Тажикстанга алып кетип атышат. Ошол фирмалар ташыган, бензовоздор ташыган фирмалар. Бул жерде депутаттар отурат, ошол жерде биздин жол кеңеште бензин ташыганда депутаттар бар. Ошоларды салык салбайсыңар ушуларды. Мыйзам чегинде. Эмне үчүн? Анткени темир жол менен келиш үчүн 4 сом кымбат болот экен. Билесиңер ушуну? Баасы 4 сом, Тажикстанга 4 сом кымбат болот экен 1 литрдин баасына. А бул жерге Кара Балтага түшөт, бензовоз менен келет, 1 сом 80 тиынга түшөт экен. 2 сом 20 тиын алар пайда көрүп атышат ушу жолдон. Биздин жолубузду талкалап атат, биздин жолубузду кредитке салып атабыз, биздин жолубуз кийин биздин балдарыбызга, мойнубузга куруп атабыз. И биздин жолубуз менен ошол жолдор менен жүрүп аткан биздин элибиз ыйлап жүрөгү ооруп, еще автокырсыкка учурап, наркы дүйнөгө кетип атат. Өрттөнүп кетип атышат, туп-тура. Бай мен сесе да айткам, азыр биз интернетти ачсаң эле коруп калдык интернетте. Айттым мен, согуштан кабар алгандай эле интернет ачып атабыз, автокырсык дегендей мындай деп. Мына темир жол. Алматы, Ташкент тез жүрүүчү поезд ачып атышат. Чынбы, жалганбы ошол сөз? Биз бул жерде Кара Балта, Бишкек, балчы айтпай эле коеюн, Кемин, Бишкек кичине бир мындай поезд жүргүзө алабызбы? Ал жерде дагы ушул маселени көтөрсөк, даже тез жүрүүчү поезд жүрүп эле койсун. Но остановка Кемин и остановка Бишкек 1 саатта келет. Ал жерде дагы канча деген автокырсыктан жоёбуз маселени. Өлүмдөн качабыз. Тура ал жерде скоросту карабай кетип атышат. Ал жерде мен транспорт министрин күнөөлөбөйм, бирок саясатты жүргүзүш керек да. Саясатты жүргүзүш керек да. Кайсы иш менен, иш чара менен биз ушу өлүмдөрдүн азайтуу боюнча кайсы саясат жүргүзөбүз дейм. Жок кандай эч канча. МЧС'те дагы жок саясаты, Министерство транспорта жок дагы саясаты. Фракция жыйынын соңунда Транспорт жана жолдор министрлигинин өткөн жылга болгон иши канааттандырарлык эмес деп табылды. Жолдордун сапаты боюнча, элдердин нааразычылыктары боюнча, мына ошол эле Бишкек аэропорт жолунда гарантийный срогу бүтө элек жерлерде уже трещиналар чыгып атат. Жана башка жолдордун нааразычылыктары боюнча мен дагы Тышты Ураевичтин сунушун колдоп кетем. 2016 жылы Министерство транспорттун ишин признать неудовлетворительным. Бул сабак болуш керек. 2016 жыл Министр транспортту үчүн чындыгында жетишерлик биз күткөндөй болгон жок. Ошондуктан Тышты Ураевичтин мен да сунушун колдойм. Ошончо урматтуу депутаттар, бул жерде биз оппозициялык фракция болгондон кийин биз эгерде сүйлөбөсөк, мен дагы бул жерде анча-мынча сөз угуп калдым. Мына
биздин депутаттарга кайсы министрлер телефон аркылуу чалып суранып атат. Бааны бербей тургула, положительный бааны берип тургула. Эмне үчүн биз положительный баа бериш керекпиз? Эмне үчүн? Эгерде жолдор начар болуп атса, эгерде элибиз автокырсыктан каза болуп атса, эгерде биз дагы тиги аэропорттон жүгүбүздүн кимдин кандай болгонун так аныкталып алсак, саясат эки самолет 20 миллион долларга ала албасак, акчалар мына инвестиция долбоор боюнча келип атса, анан кийин элдер дагы айтат, тышкы карызды алып атасыңар, анан бөлгөндө биздин балдарыбыздын мойнуна 100 доллардан 200 долларга чейин мойнуна илинип атат деп. Бул кандай деген сөз деген? Аябай элдер нааразы айтып атышат. Ошондуктан биз мурда өкмөткө отставкасын талап кылганбыз. Мурдагы мен айтып коеюн, процедура боюнча. Биз баягы ЕАЭСке кирүү үчүн боюнча начар иш алып барган үчүн биз отставка чечим чыгарганбыз. Бүгүнкү күндө жолдордун министрлиги, автотранспорт министрлигин карап атабыз. Мына начар деген байкап атабыз. Лаборатория өткөндө биз карадык элек, бир дагы мекеме лаборатория боюнча даяр эмес экен. Кыргыз өнүгүү фонду уят, счетчик сатып берип атат. Уят. Кечээ дагы канча чырт чыкты. Тиги 17 миллион боюнча Өмүрбек Бабанов боюнча дагы кандай сөз сүйлөштү. Бирок ал жооп берди. МЧС жок эчеси. ЕАЭС мына кандай эмне болду. Ошон үчүн бул жерде биз дагы өзүбүздүн ар бир министрлик бул жака чакырып өзүнүн бааны беребиз. Өзүнүн баасын беребиз биз. Транспорт жана жол министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча отчеттун алкагында угуп чыктык. Ошон үчүн бул аталган министрликтин иши канааттандырарлык эмес деген биз таап жатабыз.